Саламатсыңар кымбаттуу жомок угармандар. Саламатсыздар кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу балдар, кыздар, кымбаттуу менин жомок уккан досторум. Биз мына өткөндө Аматбек менен Жусупбек деген чоң, өтө кызыктуу жомокту баштаганбыз. Ошонун жарымына жакындап калдык окшойт. Эмесе баягы кичине эсиңерге сала кетейин. Баягы Кызылбаш деген бир динсиз падыша Аматбек менен Жусупбек деген өтө жакшы бир ханды алып келип, өлтүргөн атабы ошолорду колго түшүрүш үчүн бир сыйкырчыны ошолордун айылына жөнөткөн, шаарына. Ал сыйкырчы баягы Аматбек менен Жусупбек деген баягы эң жакшы илимдүү, билимдүү, адилет хандарды азгырып, алдап, сыйкырлап немеге алып келиптир да. Кызылбаштын жерин алып келип, көлдүн жогору жагында жаткырып коюп, өзү Кызылбашка аларды алып келдим деп кабар айтканы, келген жерине келгенде токтогонбуз. Эмесе баягы дубасын окуп туруп чүф дегенде сыйкырчы өзүнүн Кызылбаш падышасынын алдына чөгөлөп отуруп калыптыр. Ханым, алып келдим Аматбек менен Жусупбек деп. Кана деп. Мына бул Соно көлдүн жогору жагында уктап атышат 40 жигити менен. Булардын ар бир жигити миң киши менен согушулат. Бири 1000ге татыйт. Сен кой, мен жанчам деген баатырлар. Ошон үчүн буларга алышып алым, күрөш күчүң жетпейт. Түнү менен 7 жаштан 70 жашка чейинки, 6 жаштан 60 жашка чейинки эркектин бардыгын армияга, аскерге чакырып, баарына курал бериңиз, бары ороп турсун ошол жерде. Мен Аматбек менен Жусупбек алдап берек алып түшөм дептир. Анан дубасын кайра окуптур дагы. Анан баса айтыптыр, 40 качырга алтын жүктөп бериңиз дептир. Ошого азгырып алып түшөм дептир. 40 качырга алтын жүктөп бериптир. Аматайыр баягы тоон, Аматбек менен Жусупбектер уктап аткан тоонун этегине 40 качырдын жарымын коюп, анан жолго бирден экиден таштап, 2-3 качырды ошолордун тоосун жаткан жерге, жакын жерге тоонун башына алып чыгыптыр дагы. Анан акырын келип Аматбек менен Жусупбек уктап аткан экен, 40 жигит уктап аткан экен да. Ханым дептир. Аматбек Жусупбек эмне деп ойгонушса? Мен айттым эле го, Кызылбаштын жерине келип калдык деп. Мен баягы 40 казынанын казыначысымын да. Ачкычтары менде. Ушул жерден куру кетпейли деп, ошол Кызылбашта кегин бар эле, ошонун казынасын ачып 40 качырга алтын жүктөп келди. Ошол алтындарды көрүп коюңуз дептир. Эртең көрөбүз деп. Жок, мына эмне деле мына келип калды мына. Бир эле көрүп кайтасыздар деп. Анан туруп бирдеке кийинип алайын десем, бу жерде жоо бар беле. Мына жүрүңүздөр деп, мына ана деп. Баягы жаткан чатырдын оозун ачса, бир качыр, 2 качыр көрүнүп турат экен үстүндө жүгү менен. Эми адам ушундай да, байлыкты көргөндө акылы аркага кетенчик дейт да. Баягы ошо качырдагы алтынбы дептир. Алтын. Кылычын алып алайын десем, кылычты эмне кыласыз дептир. Жүрүңүз мына жерде жоо бар белем тоонун башында. Жүрүңүз деп. Экөө ак шым, ак көйнөкчөн, ак дамбалчан баягы качырга барып тур. Баягы баштык мүшөктү караса, немеде алтын, нарагыракта алтын. Мына жакта дагы экөө турат дептир. Анан баягы тоонун эңкейишинде 2 качыр. Мынанда 5 турат дептир. Деп. Баягы алтынга азгырылып Аматбек менен Жусупбек жыңайлак, бир белинде куралы жок, ак дамбал, ак көйнөкчөн, баягы ылдыйлап барып тур. Мына жерде 20 турат дептир, 40 качыр. Ошо деп барып баягыларды кармалап аткан жерин белем. Кызылбаштын аскерлери ороп турган экен. Лап эле үстүнөн басып калыптыр. Басып калып эле баягы колу бутун байлап, арабага таңып алып жөнөптүр. Биягына көз жетпеген ушунча бир чоң аскердин ортосунда араба кетип баратат дейт. Арабада Аматбек менен Жусупбек байланып кетип атат экен. Ошол учурда баягы 40 жигит бар эмеспи? 40 жигити. 40 жигити баягы немени уктап атышкан экен. Ошо 40 жигиттин башчысы Боз жигит деген экен. 40 жигиттин башчысы Боз жигит. Боз жигит боз ат минип, боз кийим кийишкен, аппак ат минип, ак кийим кийишкен.
ошол анан уктап атса түшүндө мынтип караса бир арыстан деп оозун ачып турат экен. Арыстандын оозунда Аматбек менен Жусупбек актамбал ак көйнөкчөн колу буту байланып арыстандын оозунда туратмыш. Арыстан ап десе эле баягы экөөнү жеп коет. Деп чучуп ойгон экен. Чуркап баягы Аматбек менен Жусупбекке келсе, орундары бош, сырткы кийимдери, курал жарагы ошол жерде калыптыр. Анан мынтип эшикти караса, жыңайлак издери турат. Ой, бир бала болду деп эле чуркап, кылычын алып эле чуркап чыгыптыр, чуркап түшүптүр. Байгылдыйга түшүп караса, баш аягына көз жетпеген аскерлер ошонун ортосунда Аматбек менен Жусупбек немеге кетип ататмыш. Ортодо. Ой, деп эле баягы аты минип түшкөн экен. Кыргынды салыптыр, боз жигит карышкыр тийген койдой качырып кирип калды дейт, баягы кыргы тийген чилдей чачыратып кирди дейт. Жалгыз өзү баягы кызыл аскердин аскери менен чабышып кыра бериптир, кырган сайын утур аскери келе бериптир, кыра бериптир, чаба бериптир, чаба бериптир. Таң атып кетиптир. Таң атып кеткенде чарчаптыр баягы кыйнап. Алы келип, ай баягы кырк жигитти ойготуп албай деп, кырк жигитин чакыргандан кайра кайтыптыр. Кайта келсе, кырк жигит тырай уктап атат дейт, коңурукту кортартып. Ой, кырк жигит. Аматбек менен Жусупбектен айрылып калдык. Тургула деп бакырып, боздоп, казал айтып ыйлап турат дейт. Кырк жигит көзүн ачып караса, кып-кызыл ат минген, кып-кызыл кийим кийген, кып-кызыл бир киши казал айтып атат дейт. Аматбек менен Жусупбектен айрылдык деп. Ой, сен кимсиң дептир. Мен боз жигитмин дептир, боз жигит. Мынтип караса чын эле боз жигит экен. Баягы Кызылбаштын аскери менен чабыша берип, кандар чачырап, аты дагы кып-кызыл, кийими дагы кып-кызыл, өзү дагы кып-кызыл болуп калган экен да бечара. Алып кетти дептир Аматбек менен Жусупбекти. Ай дештир, кырк жигит жоо жарагын алып тагынып, ол баягы соот кийимдерин кийишип, аттарын минишип, кырк жигит кырк жагынан чабуулду коюп анан кийин баягы согушуп кетет экен. Баягы эми Кызылбаштын аскери канча билесиңер да, 7 жаштан 70 жашка чейин, 6 жаштан 60 жашка чейин эркек аттуунун бардыгы согушка чыгып келген экен. Баягылар менен согушуп кетти. Согуша бериптир, кырк жигит кыра бериптир, баягы бир жерден чыккандай аскерди канча кырса, ошончо аскер кайта келе бериптир. Акырып ошентип 3 күн 3 түн согуштур. 3 күн 3 түн. 3-үнчү күнү караса согуштун этегинде. 40 жигиттен согушуп жүрүп, 12 эле жигит калыптыр. Калганын баары баягы согушта өлүптүр. 12 жигит алдан тайып, чарчап бүтүптүр. Ошондо Аматбек менен Жусупбек айтыптыр: "Ой, боз жигит, ошо калганын кайт эми элге. Аматбек менен Жусупбек колго түшүп кетти деп айткыла. Баары бир эми булар менен согушуп, алышып алыңар жетпей, күрөшүп күчүңөр жетпей калды. Сениңерде кайтып элге айтып баргыла, бизди колго түштү деп. Кайткыла дептир. Анан 40 баягы 12 жигити менен боз жигит менен чыгып, согуштан чыгып, бир жерге келип ыйлап отуруп калышыптыр. Бети башын жууп, эми дептир боз жигит. Мен элге Аматбек менен Жусупбек душман калтырып ийдим деп кайсын кантип барам? Кайсы бети менен барам? Кайсы андан көрө мен дейдип өлгөнүм жакшы. Чөлгө кеттим мен. Берки 12 жигит да кайтты. Биз да кантип айтабыз эми? Ушуларды душман калтырып, кайсы бетибиз менен, кайсы башыбызды, жаныбызды сактап барабыз? Ошондон көрө мен дагы дептир, биз дагы кеттик деп. 12си 12 жакка таркап кетти. Кимдин кая кеткенин бири билбейт. Бири күнбатыш, бири бияка, бири бияка таркап кетти. Анан кийин баягы кабар иши кылып туруп, Аматбек менен Жусупбектин апасына, туу элине жетпей калат да эми. Анан баягы Кызылбаш баягынын Аматбек менен Жусупбектен байлап алып келиптир. Анан кийин Аматбек менен Жусупбектин башын баягы дарыга асайлы деп калыптыр. Асабыз деп элдин баарын топтоптур. Элдин баардыгы ушундай бир чоң баатырларды Кызылбаш тутуптур. Ошолорду бүгүн дарга саткан деп элдин баардыгы топтолуп келиптир. Кызылбаштын баягы кызы да келиптир. Аялы келиптир. Жакындары баары келиптир. Мынтип караса, Жусупбек эми бир адам да жок, сулуу экен да. Жусупбекти бир көргөндө эле хандын кара көз кызы
ушунчалык ашык болуп калыптыр. Бир көргөндө ушундай сулуу жигит экенде. Анан сүйүү бул махабат улуу нерсе да. Ата дептир. Буларды дароо эле өлтүргөндөн эмне коркуп атасызбы? Кызылбаш Аметбек менен Жүсүпбектей баатырды, ханды колго түшүрүптүр деп даңкыңыз кетет элге. Кандай экен ошолор? Ошолорду бир көрөйлү деп башка хандан кишилер келет. Сизге анча-мынча сесин көрсөтүп, анча-мынча сиз тоготпой жүргөн хандар ошо Аметбек менен Жүсүпбекти көргөндөн кийин сизге сыйырмат болот. Андан көрө буларды бир жерге кармаң, зынданга саласызбы, бир жерге камап туруң. Элдер келип буларды көрсүн, сиздин атак даңкыңыз кетсин ата. Тутуп келди корккон кишидей муну дароо өлтүрө койгонуңуз кандай? Кызынын сөзү жагыптыр. Адам баягы мансапты, мактаганды жакшы көрөт да, мактанганды жакшы көрөт. Анан кийин болуптур дептир. Анан Аметбек менен Жүсүпбекти баягы 40 кулач аркан бойлогон зынданга салып коюптур. Зынданга түшсө, ким бар экен жерде? Баа билесиңер да, түстү жорган Боо Камбарчал. Боо Камбарчалдын үстүнө түшүптүр. Боо Камбарчал ошол Аметбек менен Жүсүпбектин шаарынан экен да. Боо Камбарчал, сен эмне кылып жүрөсүң? Силер эмне кылып жүрөсүңөр деп. Мен ушул Кызылбаштын неменин түшүн жоруйм деп ушака түшүп калдым деп. Биз дагы ошол Кызылбаш кандай кылды? Биз Кызылбаштын колуна түштүк дептир. Зындандан анан кийин элим гана, жерим гана деп зынданда туруп калыптыр. Бизде дагы ушул жомоктун ушул жерине келгенде кайрадан биздин убактыбыз түгөнүп калды. Биз бул жомоктун калганын эмки жолу кандай улантайлы, ага чейин чыдагыла. Мен айткандарды бир сыйра эстеп, досторуңарга айтып тургула. Азырынча саламатта болгула.